Саламатсыздарбы кыргыз футболунун көрөрмандары жана сүйүүчүлөрү. Сиздер менен бүгүнкү чыгарылышта кыргыз курамасы тууралуу жана анын жетишкендиги көрөрмандык кылуу тууралуу кеп козгойбуз. Бизге дагы көрөрмандык кылып катталып коюуну унутпаңыз. Эң биринчи берилүүчү суроо: кыргыз футболу 90-жылдар кандай эле? Ал эми 2000-2010 жылдарычы? 33 жыл эгемендүүлүгүбүздөгү эң күчтүү курам деп 2019 Азия кубогунда курамды айта алабыз. Бирок ага чейин эле Сыдыков Руслан, Талант Самсалиев, Вадим Харченко сымал күчтүү футболчулар бар болчу. Болгону ал учурда кыргыз футболунун деңгээли төмөн болгондуктан жылына 1 же 2 гана жолдоштук беттеш өткөрүүгө алы жеткен. Жана үчүнчү өлкөлөр үчүн уюштурулган турнирлерге гана катышып, жада калса тайпалык этаптан да чыга алышчу эмес. 2013-жылы Кыргызстан ФИФАнын рейтингинде 201-орунда турган. 2002-жылы кыргыз курамасы бир дагы ойун өткөргөн эмес. 2006-жылы Афганын чакыруу кубогуна катышкан. Тажикстан, Пакистан, Макао менен бир тайпада болгон Кыргызстан биринчи орун менен чыккан, бирок жарым финалда жеңилип турнирден четтеген. 2011-жылы ошол эле турнирге Кыргызстан катыша алган эмес. Буга себеп ФИФАдагы эң төмөн рейтинг болгон. 2015-жылга чейинки кыргыз футболу бул там-туң баскан баладай эле элестетилет. Жаңыдан кадам таштап келе жаткан кураманы алда ийгиликтүү жылдар күтөт. 2015-жылдан тарта кыргыз футболу жанданган учурда айтсак туура болот. Александр Сергеевич Кристинин башына турган курам Кыргызстан тарыхындагы эң идеалдуу жана эң күчтүү курам болуп эсептелет. Буга мисал Азия кубогундагы көрсөткүч ошол эле учурдагы сенсация. Ачыгын айтканда кыргыз футболун көрөрмандык кыла баштагандардын баары 2015-жылы Австралия Кыргызстан менен болгон беттештен кийин эле көрөрмандык кылгандай элес туудурат. Андан кийин көптөгөн жолдоштук беттештер, жеңиштер, жеңилүүлөр, тең чыгуулар болду. Так ошол Кристининин тушунда Кыргызстан ФИФАнын рейтингинде 75-орунда турган. Бул кыргыз курамасы көрсөткөн эң максималдуу жогорку көрсөткүч. Эң легендарлуу курам, Кристинин учурундагы курам десек эч ким каршы чыкпаса керек. Так ошол Азия кубогу биздин деңгээлибиз чоң, мындан дагы жогору болгон дүйнө чемпионатына чыгууга мүмкүнчүлүк бар экенин кабар берип, азыркы стадиондун курулушуна дагы түрткү болду. Александр Кристининен кийин Штефан Таркович келди. Анын философиясы курамга ылайыкташты. Азия кубогунда гана ийгилик жылмай балса, калган беттеште да курамга өзгөртүү киргизип, тактикалар үстөн иштеди десек болот. Жаңы футболчуларды курамга алып кирди. Бир жылдык келишим түзүлгөнүнө карабастан, Европалык футбол кандай темпте болоорун футболчуларга кичине да болсо түшүндүрүп кетти деп айтсак болот. Таркович биринчи беттешин Афганистанга каршы өткөрүп, кураманын жеңиши менен аяктаган. Ак жолтой машыктыруучу Айтор дүйнөлүк чемпионатын тандоо турунун 3-чү этабына курамда алып чыкты. Жана оюнчуларды өз ичинге даярдап кеткендей көрүнөт. Бул да көрөгөчтүк касиет. Анын отставкага кетиши көп суроолорду жаратты, бирок өзгөрүү керек болду өңүрөт. Дордой клуб машыктыруучусу Максим Лисицин кураманы башка машыктыруучу кылып дайындашты. Лисицин да курамды 3-чү этаптагы оюндарга даярданганга убакыт аз болгондуктан ал ылдам ишке киришти. Ачык сөз менен айтканда өз ишин ашыгы менен аткарды. Иран менен минималдуу эсеп менен жеңилдик болбосо, бизде 85-минутада эсепти теңдеп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар эле. Эстеп көргүлөчү, буга чейин Иран менен качан конокто 1-0 эсеби менен ойнодук эле. Ал эмес өз үйүбүздө ири эсепте 5-1 менен разгром болуп кетпеди эле. Буга чейин 6-0, 7-0, 3-1 эсеп менен утулуп келгенбиз. Бул да болсо биздин курамыбыздын жетишкендиги деп эсептейм. Андан кийин эле кошуна Өзбекстан менен өз үйүбүздө ойун өткөрдүк. Эсеп саны эң биринчи болуп биздин курам ачты. Жоэл Кожонун узаткан соккусу дагы эле дарбазадан орун алды. Андан аз убакыт өтпөй эле Өзбекстандын курамасы эсеп теңдеп кетти. Оюн 3-2 эсебинде Өзбекстан курамасы пайдасына кетти. Бирок бул оюнда дагы биз упай алганга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Бирок ага карабастан Азиядагы дөшак курамалар менен теңме-тең оюн көрсөткөнүбүз бул ийгилик эмне. Бул оюнга чейин Өзбекстан курамасы менен деле өткөргөн оюндардын баары бир эсептер разгром менен бүтчү. 3-0, 6-0, 4-0, 5-0, 4-1 болбоду дегенде 3-1. Ал эми азырчы? Кыргызстан менен Өзбекстан беттештеринде биздин курама команда бир голдон ашык топ киргизген эмес. Айтарым, өлкөдөгү футболдун деңгээли көтөрүлгөн сайын оюнга, оюндун сапатына болгон суроо талап жогорулап жатат. Мурда минималдуу эсеп менен жеңилип, же болбосо эптеп эле тең чыга алсак экен десек, азыр ар бир оюн жеңиш менен аяктаса экен деп тилеп калдык. Бул биздин футболдо өсүү бар дегенден кабар берет. Болгону көрман кылган адамдардын кылган кылыктары, соц тармактагы сөйөккө чымыратып сөздөрү кичине жанды кейде. Көрмандык кылганды үйрөнөлчү туугандар. Футбол оюну бул отуруп алып көрчү оюн эмес. Бул күлкү, бий, ураан чакырып кураманы алдыга сүрөй турган оюн. Бизде 90 мүнөт ичинде кооптуу учурларда гана бир дуу этпесек, калган убакытта ар ким өз иши менен алектенип трибунада отура берет. Европа өлкөлөрүндө фан сектор деген түшүнүк бар. Мүмкүн биз дагы ошондой кылып бир секторду фанаттар үчүн кылаттырбыз. Курамадагы оюнчулар оюнду өзү же болбосо машыктыруу үчүн ойнобойт. Алар эл үчүн, элдин сүйүнүчү үчүн ойношот. Ошондуктан курама команданын Түндүк Корея менен болчу беттешине болгон көңүлүбүздү буруп жан үрөп көрөрмандык кылып койсок. Алар биз үчүн, биз алар үчүн жан күйөрлүк кылалы. Бизде дүйнө чемпионатына чыгып кетүүгө болгон мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми сиз кандай ойлойсуз, өз оюңузду комментарийге калтырыңыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болгон футбол бек. Бизге катталыңыздар жана өз ойлоруңуздарды менен бөлүшүңүздөр.